тобуна түнкү саат 5 чамасында болжол менен түнүктөн түштүккө карай келе жаткан багытта жол кырсыгына учурап, анын кесепетинен бир жаран каза болгондугу айтылууда. Ал эми бир жаран бейтапканага жеткирилди. Сиз телевизор программасын көрүп баштадыңыз. Бул жолку чыгарылышта шаарыбыздагы автобус бекеттен жалгыз кишини тоноп кеткен жарандардын окуясы жана адам өмүрүнүн кыйылышы менен коштолгон жол кырсыктары тууралуу айтып беребиз. Шаарыбыздагы Батыш автобус бекети 102 кызматына белгисиз жарандар жалгыз кишини тоноп, ур токмокко алып кетишкендиги тууралуу маалымат түшөт. Айтылган дарекке патрулдук милиция кызматкерлери келип, жабырлануучу жарандан тоногондор тууралуу маалымат алышып, издөө иштерин башташты. Карточка бердим. Аялым ысык көлдөн келдим. Бул жерден изи суу электе тоноого шектелип, бул эки жаран кармалды. Дал ушул жарандар сабап тоногондугун жабырлануучу дагы тастыктады. Мени көлдөн келген. Кармаган ушуну алды. Акытан бар тоноду боларчы. Мына могушу алдарга тоноду мен кештик. Сабады мени. Тебе! Атаң бас. Я докажу, я тебе. Атаң бас отыр. Мені савады бұларчы. Савапlar. İçeride savap. Arağımda. Ağaçtan var süsler. Yüzümüzde var süsler al. Başkaları gitti. Kim gidecek? Ben sakaldım. Sakaldım. Şuşulu itik edim o. Boğular gelip al. Karakçılar gelip karmap beni. Кызматкерлер кармалган шектүү жарандарды жеринен текшерүүгө алышып, жарандардын жанында курал бар жоктугун текшеришип, дароо жакынкы милиция бөлүмүнө алып кетишти. Ал эми мени тоноду, сабады деген жаранда тергөөчүгө көрсөтмө берүү үчүн кошо алып барылды. Адам болуп жашабайт болсун мен. Көкөсүңөр. Көкөс. Мен жилеп карточкап келди 50 тиынга көрсөңөр көрөт элем ошондо. Ну, жаман эме экен. Gönlü böyle benim beni savadı beni. Beni öldürüp kaçırdı beni. Жақсы ошондо. Окуяга тиешеси бар бардык жарандар милиция бөлүмүнө алынып келинип, тергөө кызматына тапшырылды. Мындан аркы окуянын нугун тергөө кызматы аныктайт. Бирок бирөөнүн маңдай тери менен тапкан акысын ур токмок менен тартып алгысы келген жарандарга карата мыйзам чегинде чара колдонуу сөзсүз каралат. Kepka meniki de. Kepka meniki de. Öyle seninki bile. Yok kepka meniki de. Ne oldu ben? Kepka. Ne oldu bakın? Жақшылар. Pasport, telefon, oşun yok. Kim alып койду? Onun canında dostu. Досу. Polibonu taptıramaz. Siz çalışıp жүрөк я? Ben çaldım. Ha, жүрүңүздөр. Жүрүп айтыңыз. Kepka. Андайча беринби? Kepka meniki de. Men. Yok, no, men kepka. Всё, карача, кепка. Değiştir. Kepka meniki de. Men кепкам гана. O, sen kepka. Кел, баке. Жүрө, кепкаң. Жоқ, карап берем, кепкаң. Yok ayazda. Parayım tamam kepka nereden geldi?
Сумманы чеч. Ол берген отыр, берге отыр. Жылған. Ал эми бул жигиттер да ичара-чырдашып бирин-бири күнөөлөйт. Мунун баары жолдо териштирилбеси анык. Ошол себептен жогорудагыдай эле бул жарандарда милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ал жактан тергөөчү кимисиники туура эмес экендигин тактайт. Бампер яка келип чыкпаптыр. Мол билеген бар. Бул жол кырсыгы өткөн жумада шаарыбыздагы Иса Ахунбаев көчөсүнөн 7-апрель көчөсү менен түштүктө карай багыт алган жерден болгон. Өзүңүздөр көрүп тургандай, автоунаа бир топ эле катуу ылдамдык менен бара жатып бакка чабылган. Муну унаанын тетиктери майдаланып, ички жасалгаларынан бери сыртка чачылып кеткендиги далилдеп турат. Дал ушул автоунаа түнкү саат 5-тер чамасында болжол менен түнүктөн түштүктө карай келе жаткан багытта жол кырсыгына учурап, анын кесепетинен бир жаран каза болгондугу айтылууда. Ал эми бир жаран бейтапканага жеткирилди. Бул автоунаанын канчалык ылдамдыкта келе жаткандыгы азырынча белгисиз, бирок бул дарактын дүмүрү менен жулунуп кетип, жарымысы ар жакка түшүп калгандыгы бул автоунаа оңой эмес ылдамдыкта келе жаткандыгынан кабар берет. Чыгарган эмес, эч ким түшүп калган. Жолдун так ортосунда жаткан адамдын бут кийими эмнеден кабар берет? Албетте, жол кырсыгынан. Жогордагы окуядан бир күн өтпөй эле шаарыбыздагы Батыш авто бекетинин маңдайындагы жибек жолунан чоң жүк ташуучу автоунаа жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен факты катталды. Айда, жолдо турасыз. Маркум болгон жаран жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерден эмес, дал ушул тосмолорду ашып түшүп жолго чыккан. Айдоочу капыстан чыккан кишини сүзбөө үчүн болушунча тормоз педалин басканын бул жолдогу дөңгөлөктүн издери эле айтып тургандай. Ал пешеходтон чыкты, темирден. Пешеходтон эмес, бер жактан чыкты, темирден. Бул өзү деле ичип алган экен да, масканы. Бул жерде көргөндөр бар экен. Сизде видео регистратор барбы? Жок, билем ошо. Забордан секип чыкты. Забордан секип чыкты. Бул жерде незамет болуп калды. Успеть этпесин токтогонго. Успеть этпесин. Өзү жеңил машина болсо, грузовой да. Окуя болгон жерге инспекторлор келип тийиштүү иш-чараларды жүргүзүштү. Ал эми айдоочуга карата кандай чара колдонулат? Мыйзам чеги аныктайт. Бейгүнөө жерден бир адам жан берсе, бейгүнөө жерден бир айдоочунун башына иш түштү. Андыктан жөө жүргөндө, жолдон өтүп бара жатканда шашылбастан тийиштүү жол белгилери менен өтүү зарыл. За перекрестком право принятия остается. Инспекторлар бул унааны терезелерине кара жылтырак чаптап алгандыгы үчүн токтотушту. Бирок айдоочусу унаасынан түшүп, унаанын терезелерин караңгылатып алганга медицинадан уруксаат кагазы бар экендигин айтат. Мына недавно бир жумал болуп чыкты.
Лобойға мына ишенбесеңиз клейка лобойда. Буга сизге аллергия болсо дагы Жок, неме болуп атпайбы айта. А эмнеге сиздер башка сотрудниктер кой берип атат? Мен ушуну справканы көргөзүп түшүндүрүп айтып атам да. А сиздер эмнеге неметип атасыздар? аны тем более алдан 2019 деп жүрөт. Жок, 19 болгон эмес, өзүң сөйлөп. Азыр уже жайында отпойт да. Мен жайында жүрдүм. Азыр Октябрь, ноябрга чейин жүрдүм тренировкага. сиз да укуңуз. Эми алдагы режим болсо, сиз дагы если аллергияңыз кармап атса, 2020 менен Жок, алдагы мен мында бар элекмин да, эмегечи. Мында дагы көрүнөбүз значит да. аллергия болуп элексиз. Жок, ошо мен бар элекмин да, байке больница көрүнө элекмин да. Алдагы не Байке не иштейтин Азыр бизге баш ийип айтып коюңуз бар. Стоянка коебуз, тренировка протокол. Стоянка койгондочу байке, эмнеге маяктан түшпөй эле тренировканы снимать этем. Азыр андай жок. Эмнеге жок байке? Азыр андай стоянка обязательно коюлат. Байке, Тренировка сизге протокол түзүп беребиз. эмнеге жок байке? Сиыр эле атышат го, баягы өзүңөр эле нарынан сыйыртып кетирдиңер го мени. Бул айдоочу үстүбүздөгү жылдын январь айында Нарын облусундагы рейдтик иш-чарада дал ушундай эле факты менен кармалган. Тагыраагы терезелерине кара жылтырак чаптап алгандыгы үчүн. Бирок анда инспекторлор терезесиндеги кара жылтырактарды сыйрытып, тийиштүү айып кагазын жазып берип кетирген эле. Андыктан айдоочу кара жылтырактарды сыйрып, протокол түздүрүп эле кетем деп айткан сөздөрүнө инспектор мындайча жооп берди. Емеле ал неметпейм байке. Ушар анда эмне силердин башка патруль, башка силер башка болуп каласыңар. Бизде патрульный милицияда болот. Бизде ГАИ эмес. Жок, байке, мен ГАИ эмес. Жок, уксаңыз байке, уксаңыз байке. Мен бак командирге справканы көргөзүп атам, эмне дегенчи. Мына мо 3-4 күн мурун эле мен патрулька эмеден Акбошоо жактан Тоок молдодон уй түшкөндөрчү. Ошактан мен ушу тренировкамен келип, тоже силерди аркаман келип токтоп, Билесизби, байке, справканы көргөздүм. Сизде справкаңыз бар болсо, у вас есть разрешение? Мынаке, по станционару, по стационару поступление 21.06.19 дейт. Выбытие дейт 3.07.19. А где здесь? Где здесь разрешение на тренировку? Нет, окойспу, полный жазылган окойспу. Сослов, заболел остро, поступил с... Ну, типа больничный или сизге да. Эта справка вам не дает права тонировать ваши автомобильные устройства. Не, уксаңыз байке. Не, силердин анда, силер башка патруль, башка болуп калат. Мен за других я вам ответить не могу, я отвечу за себя, да? За свою работу, хорошо? Айдап коюңуз артыстан. Айдап коюңуз, командир ошондой эле дем. Если вы готовы сейчас, готовы на месте оплатить? Нет, на место сыйрып эле байке. Не, вы готовы сейчас? Нет, прям болбойт. Жок, болбогондочу. Анда мага мына 2020 эле жазды. Жок, мен алып коёмбу, алып койбоймбу, ал өзүнүн немем да байке. Тура мен өзүнүн ишим да, тура. Нет, мы сначала замерим, а потом уже делаете. Жок, сиз айтып атпайсызбы, ченегине деп. Жок, ладно, анда неме болсо машинанын отпечатка алып, ошойдон терезени жабабыз. Эртең анда неме өтөбүз. Түшүнүштүкпү? Эмнеге болбойт аны? Штрафтайкага өтпөйсүңөр. Өздүк курам. Тоник аппарат кимде? Сиз өз кабылыңыз менен айдап барасыз, либо отстранение. Айдоочу мыйзамдуу укугун колдонуп, терезелердин жарык өткөрүүсүн ченөөчү аппаратты алып келип ченегиле деген талап койду. Кызматкерлер бул талапты дагы аткарышты. 31.7. Көрдүңүзбү? Светопропускаемость по таможенной декларации не должна быть меньше 70%. Резко Лёшахтан протокол неметип кеткен ал. Протокол түзүп беребиз. Терминалдан барып көрөбүз. Вот здесь роспись. То, что ты с протоколом ознакомился, видишь, данные. Өзүңүздөр көргөндөй унаанын терезесиндеги кара жылтырактар тийиштүү нормадан ашык болуп чыкты. Айдоочу инспекторлор айткандай айып кагазын жеринен төлөп, авто унаанын кара жылтырактарын сыйрып кетмей болду.